Assalamu alaikum, hormatly жалпы көрүүчүлөр. Биз буйруса өтүп аткан сабактарыбызды дагы уланта бермекчибиз. Бүгүн өтүлүүчү тема тажвид илиминдеги мындай акыркы сабактардын дээрлик аягына келип калдык десек да болот. Ошолордун бирөөсү менен өтмөкчүбүз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема идгам, мутажанисайн, анан мутакарибайн. Буга чейин эсиңиздерде болгон болсо кээ бир китептерде идгам мутажанисайн, анан идгам мутакарибайн деп келинген. Плюс идгам мутамасилайн. Эми булардын ар бирине токтолуш керек. Идгам деген түшүнүктүү эле. Бир тамганы экинчи тамганын ичине киргизип окууну идгам дейт. Демек ушунун идгам, буга чейин идгам шамсия, же болсо ушу идгамдын бир канча түрлөрүн өткөнбүз. Ал эми бул жерде идгам мутажанисайн, идгам мутакарибайн жана идгам мутамасилайн деген сөздөрдүн тагыраак эрежелерди биз токтолмокчубуз. Биринчи өтүлүүчү темабыз идгам мутажанисайн. Идгам мутажанисайн дегени эмне? Идгам мутажанисайн. Ысымда жана махражда бир болгон тамгалар, биринчиси сүкүндүү болуп, экинчиси аракеттүү болуп келген болсо, биринчи тамганы экинчи тамганын ичине киргизип окуу дегенди айтат. Тагыраагы, могул тамгалар бардыгы ысымы дагы бир, кээ бирлеринин махражы бир. Тагыраак айтканда, бул д тамгасы, бул т, эки т, бул ва, бул бул с. Махражы бир жерден, ооздон чыга турган орду. Дәл айтканда тилдин учу үстүнкү тиштин түбүнө, мүлккө тийип, дәл тә по, дәл тә по. Демек, эреже айтып атат. Эки тамга катар келип, мейли мындай же мындай айырмасы жок. Биринчиси сүкүндүү болуп, экинчиси аракеттүү болгон болсо, сүкүндүү болгон тамганы окубастан кийинки тамганын ичине киргизип окуу деген эрежени идгам мутажанисайн дейт. Мисалы, вакалат таифатун. Та сүкүндүү болду. Та пого жолукту эле. Вакалат ичке окуш керек. Өзүчө. Вакалат по дебестен мен түшүндүрүш үчүн жазып атам да. Вакалат даро. Вакалат таифатун. Тәни окубастан понун ичине киргизип окуу. Же болбосо дәл тамгасы тәгә жолукту. Абадтун. Дәлди биз калкалагыл окушубуз керек. Бирок дәл тамгасы сүкүндүү болуп, андан кийин тә келип калгандыгы үчүн экөөнүн махражы бир, ооздон чыга турган орду бир болгондугу үчүн могул жерде калкала эрежеси жок болуп кетет дагы. Тәгә киргизип абаттум бүттү. Абады тум эмес, өзү абады болуш керек эле, бирок дыдан кийин тә тамгасы келип калгандыгы үчүн дәл окулбастан өзүнөн кийинки тамга киргизилип кетет. Куранда буну мындай берет. Эгер байкаган болсоңуздарчы, дыга эч кандай сүкүн койбойт, түшүнүктүү болуш үчүн. Же экинчи махражы зәл фа во. Зәл фа во. Тилдин учу эки тиштин жабылган абалда ошол жерге келип токтоп атпайбы? Ошол учурда ушул тамгаларда жогоркудай болуп келген болсо, мисалы, из воламу. Из воламу. Деч керек, тил эки мындай тепкич болуп калып да, из воламу. Ичке анан жоон кылбастан, дароо бул жерде дагы мындай абал. Эвволаму. Дароо. Эвволаму. Ошол сыяктуу эле фа залга жолукканда ялхаз залика дебестен ялхаз залика. Дароо залдин ичине киргизип ялхаз залика. Анан үчүнчү абалы бир аз таң калыштуу болушу мүмкүн. Ба менен мим эки башка тамга, бирок булардын махражы бир. Эки эриндин ортосунан ба мим, ба мим. Демек, ба мимге жолугуп кала турган болсо, баны окубастан мимдин ичине киргизип окуйбуз. Тагыраагы я бунайяр кабе.
Ma'ana debesden yarukem ma'ana. Ya bunayya rukem ma'ana. Bu Kur'an'da daşmasam bunday. Öte seyrek kezdешүүчү erejelerden. Menimçe көбүнчө ушул аятты мисалга келтиришет. Бул Нух алейхиссалам өзүнүн уулуна кайрылып аткан учурдагы абал. Мааниси. Бизге анысы шарт эмес, бул жерде окулуусу. Бул жерде өзү калкала эрежеси. Анткени б сүкүндө болгондо ири кабе маана деп окуйун десең, бны калкала кылайын дегенде, бдан кийин мим келип калгандыгы үчүн мнын ичине киргизип Кур'анда мынтип берет бул. Ошондо суроожу пайда болуш керек. Эмне үчүн бнын сүкүнү жок болуп калды деп мындайла карасаң, андан кийин мим турган болот. Демек, бул жерде идгам мутажанисайн эрежеси экен дейсиң дагы. Я бунайя рукам мa'na деген абалда биз окуйбуз. Ошол туура болот. Урматтуу көрүүчү, түшүндүрө алганга аракет кылдык биз. Буйруса, ошол идгам мутажанисайн деген теманын биринчи абалы биз аягына чыктык. Демек, дельта по фазал во же бамим. Ушул тамгалардын биринчиси сүкүндүү болуп, экинчиси аракеттүү болгон болсо, сүкүндүү тамганы окубастан кийинки жолуккан тамганын ичине киргизип таштит менен окуу. Бул идгам мутажанисайн эрежеси экен. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин жалпы окуучулар, бүгүнкү темабыз буйруса аягына чыкты. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат. Сак болуңуздар.